Чүй облустук соту 2020-жылдын жыйынтыгын чыгарды. 2020 жылга карата Чүй облусундагы жергиликтүү соттордун жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган кеңешме 2021-жылдын 19-февралында Чүй облустук сотунун имаратында болуп өттү. Бул жылдагы кеңешмелер былтыркы жылдан айырмаланып онлайн форматында. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, Жогорку сотунун төрайымынын орун басарлары Айнаш Токбаева, Нургүл Асанова жана сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиевдин катышуусунда Чүй облусунун административдик сотунун, райондук жана шаардык сотторунун төрагалары жана судьялары, ошондой эле Чүй облустук сот департамент башкармасынын жетекчисинин катышуусунда өттү. Кеңешмени Чүй облустук соттун төрагасы Дамирбек Оңолбеков ачып, катышуучуларды күн тартибиндеги маселелер менен тааныштырып кетти. Андан кийин 2020-жылдын жергиликтүү жана апелляциялык инстанциядагы соттор тарабынан каралган иштердин саны жана сапаты тууралуу Чүй облустук сотунун төрагасынын жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча орун басары Улан Садырбеков, жарандык жана экономикалык иштер боюнча төраганын орун басары Асель Чекерова жана административдик иштер боюнча төраганын орун басары Жыргал Мурзалиева кеңири маалымат беришти. 2020-жылдын статистикалык отчетуна ылайык Чүй облусунун жергиликтүү соттору 23782 иш караган. 2019-жылга салыштырмалуу 808 ишке же 4% азайган. Ал эми былтыркы 2019-жылдын отчеттук мезгилинде 24590 иш түзгөн. 2020 Чүй облусунун жалпы биринчи инстанциялык соттор тарабынан 23782 иш каралган. Анын ичинде жазык иши 9785, жарандык иштер 12910, экономикалык жана административдик иштер 1087 иш каралган. 2020 жылдын статистикалык отчетуна ылайык Чүй облустук соту тарабынан 1720 иш каралган, былтыркы жылга салыштырмалуу 796 ишке аз каралган. Алардын ичинен жазык жана жорук иштери 667, жарандык жана экономикалык иштер 863, административдик иштер 190 иш каралган. Ал эми апелляциялык инстанцияга 2020-жылы 2048 иш даттанылып, алардын ичинен 987 же 64% иш күчүндө калтырылган. 419 иш же болбосо 27% жокко чыгарылган. Өзгөртүлгөндөрдүн саны 132 ишти, тагыраагы 9%ды түзгөн. Ал эми 2019-жылы 2311 иш даттанылып, 1147 иш же 57% күчүндө калтырылган. 633 иш же 32% жокко чыгарылган. Өзгөртүлгөндөрдүн саны 226 иш же 11% түзгөн. Жалпысынан алганда даттануулардын саны 5%га төмөндөгөн. Ошондой эле 2020-жылдын алкагында жаш өспүрүмдөрдүн катарында болуп жаткан кылмыштуулукту жоюу максатында милиция кызматкерлери менен бирге алгылыктуу иштер аткарылганы айтылды. Пландын алкагында жаш өспүрүмдөрдүн катарында болуп жаткан кылмыштуулукту жоюу максатында милиция кызматкерлери менен жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте мектептерге барып, жаш өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо адам кылмыштын кесепетинен адам тагдырына кандай өзгөрүүлөр болору тууралуу иштерди жүргүзүүдө. 2020-жылы Чүй облустук сотунда 1720 иш каралган. 2019-жылга салыштырмалуу 2516 иш каралып, быйылкы көрсөткүчтөр 796 ишке кыйла азайган. 2020-жылга карата кассациялык иретинде даттанылган иштер 604 же 35% түзөт. Алардын 469 иши же 78% күчүндө калтырылган. 126 иш же болбосо 21% жокко чыгарылган, 13 иш тагыраагы 2% өзгөртүлгөн. Кассациялык тартипте даттанылган иштердин саны 2019-жылы 834 иш же 33% Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттанылган. Алардын ичинен күчүндө калтырылган иштердин саны 600, жокко чыгарылгандары 192, өзгөртүлгөндөрү 41 иш.
Сот бийлиги мамлекеттик бийликтин бир бутагы болуп, сот адилеттигин камсыздап жаткан орган катары коомдун, элдин ишенимин арттыра турган конституциялык реформанын алкагында сот системасынын өнүгүү стратегиясынын багыттарына ылайык элдин сот системасына болгон ишенимин арттыруу максатында алгылыктуу иштерди өткөрүүдөбүз дейт Аламүдүн райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев. Биринчи кезде сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын арттыруу максатында иш-чаралар жүргүзүлдү. Ал адамдардын, жарандардын эркиндиктерин жана укуктарын коргоо институту болгон сот системасында ишке ашырылчу иш-чараларды айта кетсек, бул биринчи кезде ошол сот актыларынын сапатын, алардын туруктуулугун, бекемдигин камсыздоо максатында жүргүзүлгөн чаралар. Мыйзамдарда көрсөтүлгөн ченемдерге ылайык, принциптерге ылайык сот адилеттигин мыйзамдуу, акыйкаттуу жана адилеттүү ашыруу бул соттордун негизги милдети болуп эсептелинет. Бул багытта мыйзамдардагы ар кандай көйгөйлөр келип чыгат, практика гана көрсөтө алат мыйзамдын канчалык деңгээлде баягы туура жана туруктуу коомдун өнүгүүсүнө шайкеш келерин. Мыйзамды колдонуп жаткан учурда чыккан көйгөйлөр жөнүндө дагы ушул Чүй облустук сотунун судьяларынын кеңешинде каралды. Бул бүгүнкү күндө бизде жүрүп жаткан конституциялык реформада ушул мыйзамдардын баягы жакшыртуу, аларды өөрчүтүү максатындагы бирден бир киргизилип жаткан конституциялык норма жогорку сот жана конституциялык сотко баягы законодательный инициатива дейбиз, мыйзам долбоорун талкуулоо укугун берип жатышы бул бирден бир жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Сот кызматкерлерине жакшы имидж түзүү максатында райондук жана облустук соттору Аксакалдар сотунун мүчөлөрүнө методикалык жардам берип тыгыз иштерди жүргүзүүдө. Боюнча да ошо 20-жылы Аксакалдар соттору менен жолугушуулар болгон. Аларга методикалык жардам көрсөтүү боюнча семинар өткөзгөнбүз. Жалпы область, район боюнча бардык Аксакалдар сотторун чакырылган ал жерге. Андан тышкары ошол эле Аксакалдар сотторуна көйгөйлөрүн көрүп, алардын айткан маселелерин карап, мен тарабынан атайын өзүм иштеп, чечимдер кандай жазылат, протоколдор кандай жазылат, расмий тилде жана кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде аларга образецтерин тапшырып, брошюра иретинде тапшырган элек да, ошо образецтерин тапшырганбыз. Бунун максаты бул Аксакалдар соттору тарабынан ишти караганда алар дагы өзүнүн мыйзамдарын туура карап, мыйзам чегинде чечим чыгарса, алардын чечимдерине биз аткаруу барактарындагы чечимдерин канааттандырып, аткаруу барактарында бере алабыз да. Тилекке каршы буга чейин андай методикалыктар, жардамдар көрсөтүлбөгөндүктөн ар бир Аксакалдар соттору тарабынан келген чечимдер боюнча бизде баш тартканга мажбур болчук да. Себеп дегенде чечим мыйзамдуу жана негиздүү болуш керек. Ошол максатты көздөп тапшырып, колдоруна иш алып баруусун жеңилдеткенге колдон келген жардамыбызды көрсөттүк. Сот адилеттүүлүгүнүн негизги бөлүгү бул сот процесстеринин ачык айкын өтүүсү, коомчулуктун сот процесстерине катышуусу. Бул багытта санариптик технологиялар соттун айкындуулугун камсыздап жатат. Бул жерде аудио, видео фиксациялоо, сот жыйналышынын жүрүшүн протоколдоштуруу, аны толугу менен аудио, видео жазуу технологиясы дагы азыр жергиликтүү, ошондой эле мына жогорку сотто дагы киргизилип иштеп жатат. Бул эмнеге мүмкүнчүлүк берет? Сот процессинин жүрүшүн ачык айкындуу кылуу. Бара-бара бул онлайн технология, онлайн түрүндө сот жүрүп жаткан учурда интернет аркылуу көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө чейин жете турган болсок, бул каалаган адам ошол процессти көрүп, андагы жүрүп жаткан жарандын жүрүшү менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошол электрондук түрдө жазылган аудио жана видео жазмалар бул протокол болот дагы. Протоколду түзүүнү катчыларга гана жеңилдетпестен, судьяларга да жеңилдетпестен, соттун жүрүшүн кайра карап, жогору турган инстанциялар аларга баа берүү мүмкүнчүлүгүн жеңилдетпестен, ошондой эле соттук отурумга катышып жаткан жактар үчүн дагы бул мүмкүнчүлүк. Эгерде ал мен соттук процессте мындай көрсөтмө берген эмес элем,
протокол толук жазылбай калыптыр же бурмаланыптыр дей турган болсо, ал ушул жазмаларды алып карап, ошонун негизинде бир таянакка келүү мүмкүнчүлүгү. Бул дагы сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун ачык айкындуулугунун бирден бир бүгүнкү заманбап технологияларынан. Мындан тышкары Чүй облустук сотунда Чүй облусунун прокуратурасынын жана ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү менен Чүй облусунун райондук жана шаардык сотторунун төрагаларынын катышуусу менен кеңешме өткөрүлдү. Бул кеңешменин алкагында соттор тарабынан каралып жаткан жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча актоо өкүмдөрү жана ишти кайра тергөө кайтаруу боюнча соттук актыларынын кабыл алыныш себептерин белгиледи. Кеңешменин жыйынтыгында тергөө органдары тарабынан сотко чейинки өндүрүштү алып барууда жазык процесстик кодекстин талаптарын кынтыксыз аткаруу керектиги көрсөтүлдү. Кеңешменин акырында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургул Бакирова судьялардын көңүлүн мыйзам чегинде аныкталган процессуалдык мөөнөттөрдүн кынтыксыз сакталышына, сот акыйкаттыгын жүргүзүүдө сапатын жогору көтөрүү маселесин жана жарандарга, иштин катышуучуларына туура этикалык сый-мамиле жасоо тууралуу мындан тышкары мыйзамдын талаптарын так аткарууну соттордон милдеттендирди.